Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын сентябрь айынын аягында СУ аттуу жаран арыз менен кайрылып, анда тоо адамдар Аю Грант соода борборунун жанында физикалык зомбулук менен коркутуп, анын Hyundai автоунаасын ээлеп алышкандыгын жана 47.300 АКШ долларын опузалап талап кылып жатышкандыгын билдирип, чара көрүүнү суранган. Акчаны берүүдөн баш тарткан учурда денеге оор залал келтирүү менен коркутуп жаткандары аныкталган. Факт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси менен кылмыш иши козголду. Милиция кызматкерлеринин ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө талап кылынган сумманын бөлүгүн алып жаткан учурда 1982 жылы туулган Т.М. аттуу жаран кармалды. Кармалган Т.М. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде убактылуу кармоо жайына шектүү катары камалды. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Билим берүү мекемелериндеги зордук зомбулук кеңири жайылган жана олуттуу кесепеттерге алып келген улуттуу көйгөй. Билим берүү мекемелеринде балдардын жана чоңдордун ортосундагы мамилелер окуучулардын инсандыгын калыптандырууга жана алардын андан ары өзүн өзү тарбиялоого чоң таасирин тийгизет. Билим берүү мекемелериндеги зордук зомбулук кеңири жайылган жана олуттуу кесепеттерге алып келген улуттуу көйгөй. Билим берүү мекемелеринде балдардын жана чоңдордун ортосундагы мамилелер окуучулардын инсандыгын калыптандырууга жана алардын андан ары өзүн өзү тарбиялоого чоң таасирин тийгизет. Мектеп рекети балдардын физикалык ден соолугуна гана эмес, психологиялык абалына да олуттуу коркунуч келтирет. Жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жаш балдар арасында жасалган кылмыштарга жана укук бузууларга өзгөчө көңүл бурулуп, укукка каршы көрүнүштөрдү болтурбоого жана жок кылууга багытталган чоң иштер туруктуу негизде жүргүзүлүп келет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө инспекторлору бүгүнкү күндө жеринде профилактикалык алдын алуу иштерди жүргүзүүдө. Биздин биринчиден түзөнтүбүз милдет бул кылмыштуулуктун бетин ачуу эмес, ошол эле алдын алуу багытта коомчулук менен биргеликте системалык түрдө профилактикалык иштерди жүргүзүү. Азыркы учурда жеринде кызматкерлерибиздин жумушун жакшыртуу боюнча биз жылдын башынан баштап ошол ар бир областтын, райондун аймагына барып, жеринде жергиликтүү бийлик менен, коомдук алдын алуу борбору менен жана профилактика субъекттери менен семинар өткөрүүбүз. Ошол эле учурда бүгүнкү көйгөй, эң биринчи көйгөй бул ошо балдар арасындагы мектеп рекетчилиги. Азыркы статистикага токтоло кетсек, бүгүнкү күндө ошол мектеп рекетчилиги көпкө азайганын билдирет. Себеп дегенде ошол билим берүү мекемелери менен жеринде милиция кызматкерлери тыгыз байланыштын кесепетинен деп айтсам болот. Ошол мектеп рекетчилигин жоюу боюнча бардык багыттарды алдын алуу жумуштарын өткөрүүдө. Жашы жете электердин арасындагы кылмыштуулуктун себептери кайсылар? Бирден бир себеби бул жаш өспүрүмдүн үй бүлөдөгү тарбиясы жетишсиздиги. Экинчиден бул окуу учурунан кийин жаш өспүрүмдүн бош болуусу, бул окубагандыгы же болбосо бир атайын спорттук секцияларга барбагандыгы, кружокторго катышпагандыгы, жаш өспүрүм бош убакыт болгондо ушундай рекетчиликке аралашып кетиши мүмкүн болот. 2024 жылдын 8 ай ичинде 12667 алдын алуу мүнөздөгү жүргүзүлгөн иш-чаралар, анын ичинен 3155 семинарлар, 1929 тегерек столдор, 679 конференциялар, 860 спорттук оюндар, 6087 башка иш-чаралар өткөрүлгөн. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматы тарабынан 704 жалпы түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлгөн. Алар өспүрүм, сел-саяк, камкордук, кайрадан мектепке, рекетке каршы жана лидер. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалып, тапанча алынды. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүргүзүүдө Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине саке, киши жана 4-5 адамдан турган топ баңгизат жана ок атуучу куралдарды сатуу боюнча туруктуу канал түзгөндүгү белгилүү болду.
Окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267 менен кылмыш иши козголгон. Бишкек шаарынын аймагында атайын операция жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө Жалал Абад облусунун 1986 жылы туулган К.Р. аттуу жараны кармалган. Тинтүү учурунда К.Р. айдап жүргөн автоунаасынын номери өчүрүлүп, белгисиз маркадагы тапанча табылып алынган. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык К.Р. аттуу жаран кылмыш жасады деген шек менен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Республика аймагында бир катар уурлук кылган трансулуттук кылмыштуу топтун кылмыштуу аракетине бөгөт коюлду. Милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө жана тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Ысык Көл облусунун аймагында жасалган бир катар уурлуктардын бет ачылды. Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургундары арыз менен кайрылып, 2024 жылдын 18 сентябрынан 25 сентябрына чейинки убакытта белгисиз адамдар 2 каньон деген жердеги туристтердин автоунааларын, акча каражаттарын уурдаганы аныкталган. Уурлуктун 3 фактысы боюнча биринчи жабырлануучуга 124 000 сом, экинчи жабырлануучуга 145 800 сом, үчүнчү жабырлануучуга 300 000 сом материалдык зыян келтирилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси боюнча кылмыш иштери козголгон. Кармалган шектүү жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул кылмыш иштери боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Кармалган адамдардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар жогу аныкталууда. Чүй областында жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен шугулданган жарандар кармалышты. 2024 жылдын 29 апрелинде Аламидин райондук ички иштер бөлүмүнө 1990 жылы туулган С.М. аттуу жаран Б.С. жана А. аттуу жарандарга чара көрүп берүүнү суранып, арыз менен кайрылган. Бул жарандар 2023 жылдын март айында Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Аламидин районунун Таштөбө айыл өкмөтүнө тиешелүү айыл чарба багытындагы жер тилкесин көрсөтүп, ал жерге көп кабаттуу үй курууга макулдашкан. Андан соң ошол эле жылдын апрель айында Б.С. жана А жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, бул жер тилкесине тиешелүү документтерди бүтүрүүгө жардам берем деп, арыз ээси С.М.дан анын кымбат баалуу унааларына ишеним кат жаздырып алышкан. Бирок бул жер тилкесинин документтери бүткөрүлбөстөн алдоо жолу менен ири өлчөмдөгү акчаны алып, изин жашырышкан. Салам алейкум. Салам алейкум. Азамат тебя беспокоит. Комитета. Ага. Тут мне пакетики позвонили, брат. Значит, по чуть-чуть должны оказаться людям, да? Я не знаю, там братан вроде должен. Что там, решите, нет? А то они ко мне пришли, говорят, давайте писать там, все такое будем. Я говорю... Нет, все, братан, пусть они напишут лучше. Бул факты Аламидин райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми тинтүү иш-чараларынын негизинде кармалгандардын машинасынан А аттуу жарандын атына жазылган УКМКнын жазалма кызматтык күбөлүгү табылып алынган. Урматтуу жарандар, эгер ушул жарандардын кылмыш аракеттеринен жабыркаган жарандар болсо, Чүй облустук ички иштер башкармалыгына же 0312 43 01 27 номер боюнча кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Учурда өлкө аймагында заманбап технологияларды, анын ичинде жасалма интеллекти колдонуу менен алдамчылык фактылары көбөйүп жаткандыгын билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бул багытта активдүү иш алып барып, жарандар арасында түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканы менен оңой олжого жана акчага азгырылып жаткан мекендештерибиз аз эмес. Жогорудагылардын негизинде Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы дагы бир жолу эскертет. Шылуундардын торуна түшүп калбоо үчүн жарандар алгач алдамчылыктын түрлөрүн билип алуусу керек. Алар жалган брокерлердин сунушу, утуп алган байге же эсепти бөгөттөө жөнүндө билдирүү менен катарды жөнөтүү, жумуш берүүчүлөр менен баарлашуу, пайда алуу максатында башкалардын аккаунттарын бузуп, алардын тааныштарына кат жөнөтүү, фейк QR код аркылуу кызмат көрсөтүүлөргө төлөө, мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын атынан келген жалган чалуулар жана билдирүүлөр, пайдалуу киреше сунуштары, кайрымдуулук, тур операторлор жана авиакомпаниялардын жасалма веб-сайттары. Урматтуу кыргызстандыктар, алдамчылардын айла амалдарына кабылбаш үчүн эмоцияга алдырбай этият болуу керек. Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө кам көрүңүз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.